Саламатсыздарбы, сиздер менен бүгүн Кактус медиа порталынын журналисти мен Бермет Уланова жана бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Мараян Маматалиев. Саламатсызбы. Биз бүгүн шайлоо жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анан менен бүгүнкү биринчи суроом Мараян мырзага, сиз кайсы себептен депутат болууну чечтиңиз? Эми ар бир жаран ушул кичинекейинен баштап эле мындай кыялданат экен, ойлонот экен. Мен чын айтсам, ушул окуп жүргөндө эле мындай котормочу же болбосо дипломат болом деп жүрчүмүн, бирок кийинчерээк ошол политехке окуп калып, андан кийин ошол госслужбага кетип калдым. Анан ушул госслужбага да иштегенде ар бир жаран жана солдат генерал болом дегенде эле бизде дагы ошол госслужбада ар бир иштеген ишкер келечекте ошол министр болобойн, депутат болобойн деп ушундай өзүнүн ою болот экен. Ошондой эле менин дагы бир аз ойлорум, тилектерим бар эле. Жана ошондой эле мен ушул госслужбада иштеп жүргөндө мамлекеттик кызматкер болуп 12 жылда мен түшүндүм, эгерде бир айрым чоң өзгөрүүлөрдү кылам десең, анда депутат болушуң керек экен. Жана ошондой закондорду кабыл алып, закон аркылуу Кыргызстандын турмушун өзгөртүүгө толук шарт бар экен. Ошон үчүн мен депутат болоюн деп чечкем. Ошо өзгөрүүлөрдү кылганга жетиштиңизби 1,5 жылдан бери? Мен ушул 1,5 жылда 10 мыйзам иштеп чыктым, жана 6 мыйзамга соавтор болдум. Ошондой эле бир 10 жакшы бир мамлекетке, өкмөткө сунуштарын кылдым. Ошонун негизинде булардын баардыгы ушул элдин турмушун жакшыртуу максатында жана ошондой эле биздин мамлекетке пайда келтире турган мыйзамдарды жазып чыккам. Мисалы ушул менин бир алгачкы мыйзамым бул сатып алуулар боюнча мыйзамга өзгөртүү киргиздим. Ал өзүбүзгө белгилүү буга чейин ар кандай коррупциялык схемалар ал жерде болчу. Ал жерде эч ким айкын ачык тендер өтөт деп ишенчү эмес. Бардыгы эле мындайча айтканда билчү да. Эгер тендер өтүп атса, ошол тендердин комиссия ким экен, ошого эптеп чыксам, тааныш аркылуу ошол менен сүйлөшсөм, анан ошол тендерди мен утуп алсам деген ушундай жолдоолор бар эле. Мен ошолордун бардыгына бөгөт койдум. 15 беренеге өзгөртүү киргизип, ошолордун бардыгына биринчи кезекте ошол коррупциялык схемаларга жана бир айрым бир компанияларды өткөзгөнгө лобби системасына ошондой бөгөт койдум. Жана ошондой эле ушул биздин ата мекендик ишкерлерге дагы жол ачтык. Bundan ары эгерде продукцияң 100% ушул Кыргызстандан чыгарылса, анда аны тендери жок эле мамлекет алганга уруксат берилди да. Жана ошондой эле биздин ушул гемодиализ менен ооруган адамдарга да бир топ мындай жеңилдик кылып бердик. Ага чейин ошол тилекке каршы ошол ооруткан адамдарга дагы тендер өткөзүшкөн, биз алардын баарын жоюп салдык. Мындан ары ооруткан адам өзү чечим кабыл алат, кайсыл жерде дарыланат жана кайсыл жерге бара турганын өзү чечет. Мамлекет болгондо эле ошол акчаны карточкасына салып берип турат да. Жана ошондой эле тышкы карыз боюнча дагы бир жакшы өзү мыйзамды киргиздим. Сизге белгилүү болгондой биздин тышкы карызыбыз 4 миллиардтан ашык, анын ичинен бир 2 миллиардына жакын эле биз бир эле Кытайдан алып койбуз да. Эми мен Кытайга каршы чыгардым деп айта албайм, бирок биз бир булактан 50%дан албайлы деген сунушумду киргиздим. Себеби бир коркунуч бар да. Эми кечке эле биз ушул оңой жол экен деп эле Кытайдан ала берген туура эмес. Башка бизде көптөгөн институттар бар, алардан да карыз алса болот, бирок алардан алыш кыйын. Кытайдан алыш оңой болуп калган да. Андан сырткары эми азыр 44% биздин карыздын 44% ушу Кытайга карыз экенбиз. Бул бир жаман жагы бар. Кытайлар эч качан карызды кечпейт. Бул биринчиси. Экинчиси, эгерде сен ушул төлөй албай калсаң, ал толук айкын ошол биздин келишимде жазылып калыптыр. Ошол нерсени алып болгонго уруксаты бар. Ал мисалы ушул африкалык мамлекеттерге карап көрсөк, Африкада айрым бир жерлердин территориясын алып болгондо кездешет экен. Ошондой эле ошол жерде министр финансысын, каржы министрин Кытай жараны коет экен да. Силер ушул төлөй албай калдыңар, биз мындан ары силердин министрликти биздин өзүбүздүн жараныбызды коет экен. Же болбосо ошол Шри-Ланка деген жерде целый толук бир порту дагы ошол карыздын алкагында берип койгон ушулар бар да. Ошол мен ойлойм, бул биздин келечекке өтө коопсуз деп ойлойм. Биздин биз ушул жаштар төлөйбүз, биздин балдарыбыз төлөйт бул карызды. Эртең келечекте бир кандайдыр бир кризис болуп калбасын. Эртең ушул биздин суверенитетибизге толук ушундай коркунуч бар деген негизинде мен ошону жазып чыктым. Жана ошондой эле
мына алгачкы дагы мына келаткан жаңы мыйзамым ошол биз ошол эле карыздарга тиешелүү да, айтып кетейин, уйкаш болуп калды. Ошол эле карыздардын биз 2 миллиардка жакынын жолдорго сатып атабыз да. Бирок ошол менен бирдикте жолдун ар бир кайсы бир жолду карап көрүңүз, ошол эле Нарын Тору карты же Бишкек Ошто аягына чейин курулбай жатып, курулган жактарды биз толугу менен бузуп алдык да. Ошол бузуп алган жактардын эң негизгиси түшүнүктүү качествосы, бирок андан сырткары биз ошол оор жүктөгү машиналарыбызды өзү стандарт берилген, атайын норма берилгенден ашырып өтүп кеткен машиналардын алкагында жолдор бузулуп атат да. Биз ошолорду машиналар өтпөсүн деп атайын таразаларды койдук эле. Бирок ошол таразаларда азыркы күндө тилекке каршы бир мындай коррупциялык схемалар бар экен. Ошол коррупциялык схемалардын алкагында ошол машиналар жөн эле өтүп кетип атканын мен өз көзүм менен барып көрүп, ичинен далилдеп, изилдеп, анан ушул мыйзамды жазып чыкты. Мен ойлойм, bundan ары ушундай оор жүк ташуучу машиналар өтпөйт деп ойлойм. Жана ошонун алкагында биз жолубузду бузбайбыз дагы, келечекте дагы карызга батып, дагы акча алып, ошол жолдорду кайра кура бербейбиз. Ошол коррупционный схемалар жөнүндө айтып бересизби? Эми ошол коррупционный схемаларды болсок, ошол мен айткан ошол мисалы ошол тараза болсо, биз ошол таразаны атайын коюп атабыз, машина ошол жака кирсин. Эгер жүк, оор жүк ашыкча болсо, аны төксүн деп, же болбосо ошол жерде өзүнүн штрафы бар, ошол штрафын төлөсүн деп. Бирок тилекке каршы ошол таразага кирбей дагы өтүп кете берет экен. Ошол кирбеш үчүн айрым бир чиновниктер менен сүйлөшүп алышат экен. Мындай крупный сүйлөшүүлөр да болот экен, мелкий сүйлөшүүлөр да болот экен, бытовой, локальный ошол жердеги болот экен. Анан эгерде кирген күнү деле грузун ашыкча чыгып калса, ошол жердеги биздин тилекке каршы кызматкерлер менен дагы сүйлөшүп алып туруп кете берсең болот экен да. Эми алар өз кызыкчылыгын ойлоп ушул машиналарды өткөзүп коюп атышат. Ошол эле биздин машиналарыбыз тилекке каршы ушул көбүрөөк пайда таба алайын деп өз кызыкчылыгын ойлоп атышат. Бирок анын алкагында жолдорду бузулуп атканын эч ким ойлобой жатат да. Ошону ошого бөгөт коюш үчүн ушундай бир мыйзамды иштеп чыктык эле. Ошол чиновниктердин аттарын билесизби? Эми аттарын атай турган эми ал атайын ушундай биздин өзүнүн структуралык немелер бар. Мен эми көбүнчөсү ушул менин мыйзамдарым көбүнчөсү ушул коррупцияны эмне үчүн чыгып аткан себебине каршы жазып атам да. Эми баягы биз бирөөлөрдү кармап атабыз, биздин баягы силовой структуралар жакшы көрүшүп атат, бирок алар мындай менен баардыгын эле отургузуп бербейсиң да. Ошол последствия менен эмес, мен айткан жана причиналарына көп көңүл буруш керек деген ушундай тилегим бар да. Ал үчүн системаны өзгөртүш керек да. Сиздин алыңыз келеби системаны өзгөрткөнгө? Эми мен ошон үчүн баягы башында сиз айтпадыңызбы, эмне үчүн депутат болом деп чечтим депчи. Эми депутаттын ушундай ыйгарым укуктары бар экен. Ошону айткан сөзүңө жооп бере албайсың, кылган ишиңе жооп бербейсиң деп, мындай эч ким сени куугунта албайт экен. Сен ачык айкын кылганын кыла берет экенсиң да. Ошого мен толук депутат катары мүмкүнчүлүгүм болуп аткандан кийин мен буну коркпой, үркпөй кылып атам. Жана ошондой эле мен азыр жаңы форматка өттүм өзүм жумушумду. Жөн эле кагаз түрүндө биздин сайтка илип кое бербей, сөзсүз түрдө видео тасма менен коштоп, ал видео тасмада мен коркпой ачык эле ушунун баарын айтып берип атам. Жана ушуну кантип жабам деп ошондо айтып берип атам да. Эми мынчалык чыккандан кийин эми мен аягына чейин барам деп ошон үчүн атайын кийин ар кандай мындай суроолор, же болбосо суранычтар, же болбосо бирөөлөрдүн мындай ушул мыйзамга өткөзбөй калган бир пландарына каршы келиш үчүн мен ачык айкын эле ушинтип айтып салып атам. Баары билсин, баары көрсүн, баары жардам берсин деп. Бул эми сиз өткөрө алган мыйзамдар жөнүндө сөз болду да. Сиз аябай каалап, бирок өткөрө албай калган, аябай коомчулукка керектүү мыйзамдар бар беле? Эми ушул эле госзакупканы мен башында өткөзүп атканда бир топ, чын айтсам, каршылыктар болду. Себеби кимге эле жакпасын, ушул күндө түшүп туруп аткан акчаңа бөгөт коюп атсаң, баягы сол түшүндүк көчүп аткан. Анан ушул мыйзамды деле өткөзүп атканда бир-эки пункттарын өткөзө албай калдым. Ошого мен кайгырып жүрөм, бирок мен ойлойм, дагы убакыт бар, мен Кудай буйрса келечекте өткөзө алам депчи. Негизи эле ушундай моменттер, ушундай окуялар болот экен. Сиздин оюңузду, пикириңизди, кылып аткан ишиңизди азырынча түшүнбөйбү же түшүнгүсү келбейби, же кандайдыр бир ошол алардын алып келаткан бизнесине же болбосо башкасына бир басып алгандай эле сезесиң да. Ошондо сага каршылыктар бир топ эле болот, өкүнүчтөр болот. Бирок мен характерим ушундай, өзү спортто да көп машыгып жүргөм, ошо аягына чейин барганга аракет кылам да. Бирок коркутуу үркүтүүлөр болду беле? Жок, эми депутатты коркута албайт да. Эгерде мен жөнөкөй чиновник болсом, албетте болсо керек эле.
Ошондуктан мен жана башында айткандай, депутаттын дагы жакшы жери сени эч ким коркутуп өркүтө албайт да. Себеби сен элдин шайланган кулунусуң, сен элге ачык айкын айта бересиң. Жана сенин статусуң бар депутат деген. Сөздү сиздин партия фракцияга бурсак, ошол партиянын же фракциянын шайлоого бара турган программасы түзүлүп атканда сиз катыштыңыз беле? Мен катышкам, башында ошондо биз 15 мыйзам менен чыкканбыз. Бирок тилекке каршы биздин фракциябыз оппозицияда болуп калып, жана ошондой эле ич-ара фракциябыздын өзүндө дагы бир топ келишпештиктер болуп, ата журттан келгендер азыр деле мына кийинки шайлоого өзүнчө ыраазы болуп атышат, республикадан келгендер өзүнчө ыраазы болуп атышат. Ошондой эле Бабановдун кетип калышы бул ушул биздин мыйзамдардын элге берген астында, шайлоонун астында берген биздин өзүбүздүн жана өткөзөбүз деген мыйзамдардын 40% эле өттү да. Калганына өткөн жок. Анан ачык айтып коюш керек. Аны өткөзүү максатында дагы мындай чогуу иш алып барган жокпуз. Ар бир депутат өзүнүн жумушу менен алек, ар бир депутат өзүнүн мыйзамдары менен алек эле болуп калдык азыркы учурдачы, тилекке каршы. Себеби биздин ушул ичиндеги фракциядагы жана сырттагы ушул партиялардын келишпестигинен байланыштуу ушундай азыр биз шарттабыз. Ошондо партия фракциянын ичиндеги келишпестиктер силердин пландарыңарды аткарганга жолтоо болгон экен. Эми сыртта мындай партия жок болсо, республикада журт, эми ал юридически эле бар, бирок фактически жок болсо, анын кызыкчылыгын ойлогондо эле киши жок болуп атат. Себеби булар өзүнчө кетем деп атат, булар өзүнчө кетем деп атат. Анан экөөнүн тең максаты башка, экөөнүн тең пландары башка, анан экөөнүн тең жазып аткан мыйзамдары дагы, анан элге чыга турган келечекте мына шайлоого дагы бара турган көз караштар да башка болуп калды да. Ошого байланыштуу азыр фракциянын ичинде тең бирдиктүү ушул мыйзамдарды алып барабыз деген мындай чын айтыш керек да, элге чын айтыш керек. Андай деле мындай багыт жок. Сиз өзүңүздүн партияңыздын лидери Өмүрбек Бабановду колдойсузбу? Жана ал киши шайлоого барбайм деп атат. Ал киши шайлоого барбай калса, сиз шайлоого барасызбы жана ким менен барасыз? Мен өзүмдүн өмүрүмдө мындай чоң саясатчылар менен жакшы эле иштедим. Ошол биринчи ошол Жапаров Акылбектин школасынан өткөн, кийин Кулов Феликс Ташынбаевичтин школасынан өткөн. Анан Бабанов Өмүрбек Токтогулович менен да иштеп калдым. Мен үчөөнү тең, көз карашым бирдей. Мен анан үчөөнү тең эч качан мындай жакшы, жаман отношенияда калган эмесмин. Ар дайым отношения жакшы, колдоп турабыз бири-бирибизди. Ал эми ал кишинин Бабановдун кийинки шайлоого барбагандыгы сөзсүз түрдө партияга өз кесепетин берет. Ансыз деле мындай партия өз ара бара албай деген деле маселе болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан азыркы учурда анын барышы же барбашы республика партиянын ачык болуп турат да. Ал барбай барбай белгисиз. Ошого байланыштуу мен ушу келечекте ушул өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү улантуу максатында сөзсүз түрдө башка сунуштарды карап жүрүшүм керек болуп калды. Анан ошондой бир-эки дагы сунуштар бар. Мен азырынча чечим кабыл элекмин, бирок эгер барам десем, мен сөзсүз түрдө республикага барбай калсам, мен башка партия менен барганга мажбур болом. Жана мен ошону өзүмдүн командама, өзүмдүн элиме, менин шайлаган элиме барып түшүндүрүп, жөн эле секирип кетпей, түшүндүрүп айтып, азыр болуп аткан акыбалды түшүндүрүп, анан башка партия менен барганга даярмын. Сунуштар бир нече партиядан болду. Эми сунуштар бар бир нече партиядан, бирок кайсылар экенин туура түшүнсөңүз мен аны азырча айта албайм, бирок сунуштар болуп атат. Кандай принцип менен тандайсыз партияны? Эми биринчиден биздин азыркы учурда Кыргызстаныбызда негизи эле мындай партийный система толук айкын башка мамлекеттердики европалык мамлекетке окшоп өнүккөн эмес да. Бизде азыр бир партиянын программасын же партиянын бир натыйжасын карабайбыз. Биз сөзсүз түрдө азыркы учурда ошол программа менен партиянын лидерлерин карайбыз да. Ошол жерде ким экен, кимдин партиясы экен, жана кандай багытта алып барат экен деп. Ошого байланыштуу эле азыр эгер мен тандай турган болсом, мен сөзсүз түрдө ал партия кимдин партиясы жана ал кишинин өзүнүн ишмердүүлүгүн жана принциптерин карап туруп тандайм да. Эгерде мен өзүмдүн турмуштук принциптериме бул элине кызмат кылуу, элин сатпоо, мамлекетин сатпоо болсо, ошол эле принцип менен жашаган адамдар болсо, мен анда ошол партияны тандайм. Тиги партиядан бул партияга өтүп кетти деген элдин критикасынан коркпойсузбу?
Эми ошон үчүн мен өзүмдө баягы бир ачыктыгым бар. Ар дайым өзүмдүн командам менен элиме айтып жүрөм да, мындай эгер бир жака өтө турган болсом дагычы. Бирок өзүм өмүрүмдө биринчи жолу ошо Республика партиясынын немесин алгам, партбилетин. Ал эми негизи эле саясатта мен ушул Черчилльге дагы көп, Черчилль деген немеге көп көңүл бурам. Ага мындай суроо беришкен да, сиз ар дайым эле партияны алмаштырып берет, ушу менен 5-жолу алмаштырып атабыз, эмне үчүн дегенде ал айткан, мен максатым элге кызмат кылуу. Эгерде мен максатым элге кызмат кылыш үчүн бийликке келип, бийликке келиш үчүн кандайдыр партияга кириш үчүн кире турган болуп калсам, мен ага кире берем, себеби менин максатым элге кызмат кылуу дейт. Эгерде ошол максат менен кире турган болсоң, анда бул жерде эч бир проблема жок да. Анан кандайдыр бир башка немелер менен, мындай ой пикирлер менен же башка максат менен кирсең, анда сөзсүз түрдө сени эл айтат, эл сага өз баасын берет. Негизи эле критикага кандай карайсыз? Акыркы убакта биздин мындайча айтсам, жакшы деле сунушту чыгарсаң, коом ушунчалык каршы чыгат экенин өзүм ушу көрүп алдым дагы, бир аз чын айтсам капаландым. Себеби сенин максатың, оюң оңдоюн деп атасың, ушуну келечекте карызга батпайын деп атасың, кайра турмушту оңдоюн десең, бирок ошого дагы каршы чыккандарды көрүп алып кичине капа болдум. Бирок негизи эле эгер чындыкты айтып, мен ошо кылып аткан ишим туура эмес экенин мага көзүмдү ача берип мындай көрсөтүп турган критикалар болсо, мен аны сөзсүз түрдө кабыл алам дагы, керек болсо ошол критика кылган адам менен жолугуп, мындайча кеңирээк маалымат алганга аракет кылам. Менде андай критиканы кабыл алуу жакшы эле нерсе. Бирок жанагындай жаман болбогон эле калк критикалар болсо, кичине албетте адамбыз да, кичине өзүнүн мындай жүрөгүңөн өткөзөсүң да. Ушундай нерселер бар. Сиздин үй бүлөңүзгө таасир береби бул сизди критика кылганы? Мен аракет кылам ушул сыртта болгон нерсенин баарын сыртта калтырамга. Ушул босогон өткөндө эле мен ушул такыр башка адамга айланганга аракет кылам. Өзүмдүн канчалык настроениям жок болбосун, же болбосо ишим жүрүшпөсүн, мен балдарга ошол терс кабыл албаш үчүн мен сыртта жинин келип атса дагы үйгө келгенде мен күлүп кирем. Жок, сиздин жубайыңыз же болбосо бир туугандарыңыз, ата энеңиз интернеттен ошол сизге болгон критиканы талкууну угуп алып жаман болушпайбы? Кандай абалда бар? Жаман болушат, чалып турушат, звонить этишет, ушундай деп турго, ушундай жазып турго деп кайра өздөрүнө капа болгондон сырткары мени дагы мындай аракет кылышат, мындай поддержка деп коет, ушундай поддержка кылгангачы. Бирок эми кичине тиет экен, алардын дагы эми алар деле адам да, ошол эле ата энем, ошол эле жубайым, ошолор угуп алып бир аз мындай жакшы эмес акыбалда болгонун көп байкайм да. Сиз сөзүңүздүн башыңызда командаңыз жөнүндө айтып кеттиңиз. Ошол командаңыз канча адамдан турат, кандай адамдардан турат? Анан сиз ага айлык мана төлөп бересизби ошол жөнүндө? Мен 2008-жылы ушул чогуу балдар менен атайын мындай жаш жалын деген бир коом ачканбыз. Ошол коомубуз бир 10-20 баланы тегерегинде эле ачкан элек. Азыркы учурда мындай стабилдүү, анан жана лидерлери 120га жетти. Мындай керектүү учурларда, шайлоочуларда ушу 5000-6000ге чейин барабыз, мындай өзүнүн жактоочуларыбызда. Ал эми ар дайым иштей турган 120 балар. Алар бардыгы өзүнүн бизнестери менен, же болбосо башка жумуштар менен иштешет. Аларга айлык деле төлөнбөйт. Бардыгы өз функциясын, өз милдетин аткарып келет. Ушундай биз болуп калдык, ушу көп жыл болуп калды. Бир туугандай эле болуп калдык да бардыгыбыз. Сиздин ошол өзүңүз үчүн же болбосо сиздин коллега депутаттарыңыз үчүн бир уялган маалдарыңыз болду беле? Ушундай бир учурлар? Эми азыркы учурда коомчулукта депутаттарды бир жакшы көргөн деле адам калбай калды окшойт. Эми бардык жерде эле критикага алынасың, бардык жерде эле жаман көрүшөт. Бирок айрым учурларда массалык маалыматтар ушул айтылган сөздүн бардыгын эмес, бир мындай кызыктуу жерин жана жаман жерин алып деле элге берип койгон жерлер бар да. Бирок ал менен эле бирдикте чындап эле ошол жерде мындай туура эмес сүйлөп аткан коллегалар бар да. Албетте бүт
критика школа болуп аткандан кийин айрым учурларда чын айтсаңыз кичине уялып да кетесиз да ушундай эми бир топ эле тажрыйбалуу адамдар, возрасттагы эле адамдар бирок ушундай кээ бирде сүйлөп алганда кээ бирде уялып да кетем. Өзүңүз үчүн уялган маалдарыңыз болду эле? Эми мен жашмын, мага мен ар дайым коркпойм неме ошибкалардан деп коеюн, мындай кыргызчасы тилиме келбей атат. Кандайдыр бир ошибка болсо мен андан уялбайм, себеби мен жашмын, мен ошол аркылуу өтүп, үйрөнүп кете беришим керек. Мага андай простительно деп койсом болот да. Анан кээ бирки учурларда мисалы мен орус мектепте окуп, кичине кыргызча жакшы кээде сүйлөй албай калам, мындай сөз таппай калам. Ошондо аралаштырып алган кездерде кийин карап алып анан уялган кездерим болот. Мисалы мен үлгү менен сабакты бир жолу мындай алмаштырып алдым. Ошондой кезектер болот. Албетте уяласыз да. Мага абалыңызды түшүнөм, мен дагы орус мектепти бүткөм, анан кыргызча сүйлөгөндө адабий тил менен мындай бир илимий тил менен сүйлөй албайм. Ушундай маалдар болгондо мага дагы ыңгайсыз болот, тартынам элдерден. Ошондо айрыкча ошол микрофон болуп калабы же камера болуп калабы, эки эсе мындай меткеткен кездер болуп калат. Волнение болуп, ошондо сүйлөй албай калган кездешет. Бирок жумушум боюнча уялбайм. Себеби мен жумушумду ар дайым такат караганга аракет кылам. Жана мен чыгарган мыйзамдарымда мен эч уялбайм, себеби мен анын баардыгын анализдеп, жана менин эң эле негизги максатым ошол бүт мыйзам болобу, сунуштарым болобу, баардыгы эл үчүн иштесин, мамлекет үчүн иштесин деген мыйзамдарым. Ошон үчүн бирөөсүнө дагы мен уялбайм, тескерисинче ушуну көрсөткөнгө аракет кылам. Ошо сөзүбүздүн аягында сизге бир суроо бергим келди. 5 балаңыз бар. Ошо 5 балаңызга сиз кандай мамлекетти калтыргыңыз келет? Анан ошол тарапта кандай иш кылып атасыз? Эми ар бир ата-эне ушул баласын жакшы жашасын дегендей эле ушул биз ата-энелер азыркы учурдагы жаштар баардыгыбыз биригип, чогуу бирликте ушул Кыргызстаныбызды өнүккөн мамлекетке кылганга аракет кылышыбыз керек. Мына баардыгыбыз эле чет жакка чыгып жүрөбүз. Чет жакка чыксаңыз, кайсыл жердесиң десең, Кыргызстандан десең, ал каерде экенин билишпейт. Сиз ошол жерде түшүнүп отурасыз, Кытайдын жанында, Казакстандын жанында, керек болсо Өзбекстандын жанында дейсиз. Бирок ошол эле биздин жанында мамлекеттерди тааныйт дагы, ошол биздин мамлекетти тааныбаган. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген ушул Кыргызстаныбыздын азыркы учурда тилекке каршы дүйнөлүк масштабта мындай өнүккөн мамлекет эмес экенибизден келип чыгат да. Мен ойлойт элем ушул биздин көптөгөн ушул жарандарыбыз дагы кетип атат, сыртка иштеп келейин деп, себеби бул жакта жумуш таба албай атат. Керек болсо ошол жактын гражданлыгын да алып чыгып кетип атат. Ошолардын баардыгына мен өтө мындай кайгы менен көрөм да, карайм дагы. Ушу мен тилейт элем, Кудайым буйрса, келечекте биздин Кыргызстан өнүккөн мамлекеттердин ичине кирип, биз сырт жакка чыкканда кайсыл жерден дегенде Кыргызстандан дегенде баардыгы таанып, Кыргызстандан турбайбы деп, сенин паспортуңа азыр мисалы көп мындай учурлар бар. Американын гражданын паспортун карайт дагы, керек болсо сени туруптур деп коюшу да мүмкүн да. Ушундай сыяктуу болбой, биздин элдер үчүнчү сортко айланбай, эл арасында дагы мындай сыймыктана турган мамлекет болушун каалайм. Ал үчүн биздин өзү иш-чара өзүбүздүн ичинде мамлекетти өнүктүрүш керек. Ага толук биздин шарттарыбыз бар. Эгер бизде газ, нефть жок болсо, бирок бизде ошо Кудай берген суубуз бар, жаратылышыбыз бар, жана ошол гендерибиз бар. Ошолордун баардыгын толук айкын, жакшы, эффективдүү колдонуп, мындай жакшы өсүп кеткенге шарттардын баардыгы бар. Ошолорду колдонуп, биздин балдарыбыз сыймыктана турган, биздин балдарыбыз сыртка чыкканда мен Кыргызстанданмын деп өзүнүн көкүрөгүн көтөрүп айта турган ушундай мамлекетте жашоосун каалайм. Жана ошого болгон өзүмдүн өмүрүмдүн аягына чейин болгон күчүмдү ошого жумшоого даярмын жана жумшайм. Чоң рахмат Марлен мырза, Рахмат сизге. Сиздер менен Кактус медиа порталы болду. Мен журналист Бермет Уланова жана парламенттин депутаты Марлен Маматалиев. Көрүшкөнчө саламатта туруңуз.